Шайлоочулар добуш берүү күнү көңүл бура турган негизги маселелерге токтоло турган болсок, анда биринчиден шайлоо бюллетени шайлоочу тарабынан атайын даярдалган кабинада толтурулат. Ал эми атайын жабдылган кабина шайлоо бюллетенин толтурууда добуш берүүнүн жашырундуулугун сакталгандай жана добуш берүүчүнүн аракеттерине шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү жана байкоочулар көзөмөл жүргүзө ала тургандай болуп орнотулушу керек. Анткени толтурулган бюллетендеги белгини кызыктар тарапка отчет берүү максатында добуш берүүчү сүрөткө тартып алууга мүмкүнчүлүк болбош керек. Экинчиден, добуш берүү үчүн үкөктөр добуш берүү үчүн жабдылган эң жакынкы кабинадан 1,5 метрден ашпаган аралыкта. Ошондой эле добуш берүү жайда турган адамдар бюллетендеги белгини көрүп биле албай тургандай жайгаштырылышы керек. Анткени шайлоочуга бюллетендеги белгини көрсөтүүгө жана добуш берүү жайда турган адамдарга толтурулган бюллетендеги белгини көрүүгө кабина менен урунанын аралыгы мүмкүнчүлүк бербей тургандай болушу керек. Үчүнчүдөн, автоматтык эсептөөчү урнага бюллетенди таштоонун эрежелеринен кыйналган шайлоочунун өтүнүчү боюнча техникалык адистин чакырылган учурларын кошпогондо, автоматтык эсептөөчү урнанын жанында шайлоо бюллетенин таштап жаткан шайлоочудан башка адамдын болушуна тыюу салынат. Демек, техникалык адиске толтурулган бюллетендеги белгини көрүүгө мүмкүнчүлүк түзүлбөшү керек.